Урматтуу кыргыз калкым, ушу көп адамдар мен үчүн дуа кылып атыптыр, суранып атышыптыр, колдон келген жардам берип атыптыр. Мен ага миң мертебе рахмат деп айтат элем. Ошондой эле президентке, бардык жардам берген адамдарга чоң рахмат айтам. Белгилүү актер Азиз Мурадилаев көз жумду. Бул тууралуу Асол Молдокматова социалдык баракчасына жазды. Кыргызстан жана кыргыз эли сени ушундай жаркылдаган жүзүңдү өмүр бою жүрөгүңдө сактап жүрөт. Азиздин акыркы каалоосу анын сөөгүн аларча көрүстөөнү коюу болгон. Ошон үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго бул маселе тууралуу кайрылам. Жаткан жери жайлуу болсун деп жазган ал. Азиз Мурадилаев 1978-жылы 12-июнда Фрунзе шаарында туулган. Мектепти аяктагандан кийин Кыргыз улуттук драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайга тапшырган. 2001-жылы Москвадагы Михаил Семенович Щепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайын аяктаган. Ал Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз мамлекеттик драма театрынын актёру болгон. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында да ойногон. Ал тасмаларда жана сериалдарда роль жараткан. Анын кинодогу эң эсте калган ролунун бири 2014-жылы тартылган Курманжан Датка тасмасындагы Алымбек Датканын ролу болгон.